Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге кантип покупка кылганды үйрөтөйүн каждый денге. Мына экрандан моундай болуп чыгып калганда мен сиздерге жана эле үйрөтүп кеттим, жөнөтүп бердим. Ошондо могу жерде мына экранга чыга берет да, бул сиздерге объявление берет. Эмне болот, кандай болот, постоянно түшүндүрүп турат да. Ошондо могу үстүндө крестик X деп турат, ошону басасыздар. Басканда мен бул жака аккаунтка акча салып алдым. Мына $500 салдым. Эми буну биз каждый дегенге покупка кылабыз. Шотто турат, эң ылдый жагын карасаңыздар. Азыр стратегия дегенди басабыз. Басканда кайра эле реклама чыгып калат, кайра эле или пропустить, или X деп турат. Мына крестикти басасыңар. Баскандан кийин бул жакта уже мурда алынган акчалар иштеп атат. Эми ушуга каждый денге коюшубуз керек. Купить ITO дегенди басабыз. USDT дегендин үстүн басабыз. USDT деген үстүн басканда бул жерде көргөзүп атат. Сенин доступный кошелегиңда мурдагы 180ге бөлүп бере турган акчаңдан $612 бар. 261 Wi-Fi'ң бар. Ушуга аласыңбы деп биринчи башында совет берип атат доступный дегенде. Же болбосо азыр сен $500 салдың деп эң ылдый жагында көргөзүп атат. Ушуга покупка кыласың деп жашыл күйүп калды. Кааласаңыз буну тандасаңыз болот. Мен чыга элек акчамды эле кайра дагы иштетсем болот депчи Wi-Fi'де. Бул 180ге бөлүп бере турган акчада жок, мен деген $500 толуктадым да, $500 деген үстүн басабыз. Могу жерден максимум дегенде басканда бул көпчүлүгү акчасын кетире албай жатат. Себеби мына $495 деп жазылып атат. Аркасына 0 копейка деп жазылса өчүрүп коесуңар. Ылдый жагын карасаңар, минимум сумма $10 алсаңар болот деп атат. Доступный баланс $500 деп атат. Эми биз эмне кылабыз? Кетиребиз. Продолжить дегенди басканда могу жерден айтат, дагы реклама берип атат. Ой, энергияңды көбөйтүп аласың, майнингди көбөйтөсүңбү, эмне кыласың? Давай дейт да. Силер буну басып кайра эле крестикти басып койсуңар дагы. Бул жерден сурап атат, 5 жылга аласыңбы, 4 жылгабы, 2 жылгабы, 1 жылгабы деп. Биз без награды. Биз деген эмне кылып атабыз? Каждый день чыкканга коюп атабыз. Продолжить без награды энергии дегенди басабыз. Кайра айтат, дагы бир жолу сурайт, сен уверенасыңбы депчи. Ооба деп туруп, мына жерден без награды дегенди басабыз. Ана могу жерге галочка кетиребиз. Галочка кетирип туруп, бул жерден биз эмне кылабыз? Азыр деген мына за то, что сиз $500 салган үчүн сизден комиссия $495 алды ичинен. Сизге $495 уруксат берип атат. 861 ITO сатып алып атасыз. Ошону жазып көргөзүп атат. Сиз подтвердить этип коесуз. Бул жерде биз мына сиз активно уже сатып алдыңыз, 861 ITO деп атат. Посмотреть баланс деп коесуз. Кайра эле реклама чыга берет. Буларды пропустить или X'ти крестикти басып коесуздар. Мына бул жерде 862 болуп, бул жака ITO кошулуп калат. Аны каяктан билесиздер? Могу жерде мои стратегия дегенде сертификаттын алдында көтөрүп туруп кичинекей птичканы басканда сиздерге пул деп көргөзөт. Мына 10 жолу пул деп, 10 жолу сатып алды деп. Ошонун алдында могу жерден бассаңыздар, мына бүгүнкү число менен мына бул жерге 861 алдыңар каждый денге деп. Мына бул жакта эмне болуп атат? Каждый день дегенде күйүп турат. Ушундай кылып каждый денге көйөтсөңүз болот. Бул жакта мына карагыла, 5 жылга, 5 жылга, 5 жылга, каждый день 5 жыл, 2 жылга, 2 жылга деп атат. Анан могу жерден APR дегенге жакшы көңүл бургула. Мына эң ылдый жакта карасаңыздар, 60% APR деп туруп, сол жагында турат. Сол жагында 60%. Биринчи койгондугу 60% APR иштеп атыптыр, кийинкиси 60 экен, анын үстүндө 75 экен. Андан кийин 140 APR экен, 280 APR, 280, 280, 300, 320, мына 370. Азыркы акыркы койгонуңар аябай мощный, тез иштеп берип атат. Ошон үчүн кенен эле салып эле, кенен эле акчаңарды каждый денге иштетип алгыла.